Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Талас облусунун тургундарынан кечирим сурады. Ал биринчи радионун түз эфиринде маек берип жатып, эмне себептен улам сөзү кыркылып берилип калганын да ачыктады. Жолугушууга келсем, ал жерде 5-6 жигит бар экен. Анан алардын баары Таластан келген Жумабековдун туугандары экенин билдиришти. Мен аларды эч качан колдобойм деп айткам. Жакын жерде бир профессор видеого тартып жаткан эле. Ал менин сөзүмдү кыскартып, керектүү жерин алып салып, атайын элге өздөрүнө иштей турган сөздү калтырышкан. Ал жерде айтылган сөзүмдүн жарымы жок. Болгону таластыктар деген жерди интернетке чыгарып ийишкен. Алардын монтажы менен мен таластыктарга каршы болуп калдым. Эгер ката кетирсем, кечирим сурайм, деди Бейшеналиев.